Саламатсыңарбы, урматтуу менин окуучуларым. Силер менен мен Койчубаева Тазагүл Назаровна 5-классынын математика сабагынан кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Математика бул акылдын гимнастикасы деп бекеринен айткан эместер. Анда эмесе балдар мээге чабуул жасап кетели. Арифметикалык амалдарды пайдаланып 3 деген сандардын арасына койсо 31 деген натыйжага ээ болобуз. Кантип? Мынакей балдар, бул жерде 3 деген сандардын арасына арифметикалык амалдарды коебуз. Ойлонуп көрөлү. Оба, бул жерге кемитүү амалы, а бул жерге кошуу амалы, а бул жерге бөлүү амалы коюлат. Балдар, амалдарды аткаруунун тартибини билебиз. Биринчи кайсы баскычтагы амалдар аткарылат? Оба, экинчи баскычтагы амалдар аткарылат. 3-тү 3кө бөлсөк 1 болот. 33төн 3тү кемитип 1ди кошсок 31 болот. Силер да ушинтип ойлодуңарбы? Азаматсыңар балдар. Балдар, биз өткөн сабактарда процент деген теманы өткөнбүз. Процент бул латын сөзү, 100-1 бөлүк дегенди билдирет. 100-1 бөлүк же болбосо 100-дүк үлүштү билдирет деп айтсак да болот. 1% бул 0,100-1ге барабар. 5-кылымда пайда болгон. Ошондой эле эске тутуубуз керек. Проценти пайыз деп айтылат. 100%ыбыз бул 1,1 бирдикти билдирет. 50%ыбыз бул жарымды билдирет. Ал эми 25%ыбыз бул чейректи билдирет. Ошондой эле 75%ыбыз 0,100-75ти билдирет экен. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы санды анын бөлүгү аркылуу табуу. Мына ушул тема боюнча сөз кылмакпыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты, силер процент жөнүндө билесиңер. Жана бүгүнкү сабакта санды анын бөлүгү аркылуу табуу жөнүндө маалымат аласыңар. Санды анын бөлүгү аркылуу табуунун жол жобосун үйрөнөсүңөр. Тактыкка, сарамжалдуулукка багыт аласыңар. Ушул максаттарга жетүү үчүн балдар бизге төмөнкүдөй көрсөткүчтөр керек. Эгер силер процент жөнүндө жана санды анын бөлүгү аркылуу табууну билсеңер, өздөштүрсөңөр жана аракет жасасаңар, санды анын бөлүгү аркылуу табуунун жол жобосун үйрөнсөңөр, тактыкка, сарамжалдуулукка багыт алсаңар, албетте биз бүгүнкү сабактын максатына жетмекпиз. Бүгүнкү сабактын тиби жаңы теманы өздөштүрүү, жабдылышы болсо уюлдук телефон, ноутбук, окуу куралдары жана башкалар. Адегенде балдар, үй тапшырманы текшерип алалы. Номер 507 маселе берилген. Жердин кургак бетинин аянты 149 миллион километр квадрат. Аянты боюнча эң ири 3 өлкө боюнча маалымат. Жердин кургак аянтынын 11,4%-ин Россия, 6,26%-ин Кытай, 6,15%-ин АКШ ээлейт. Калган өлкөлөрдүн баары канча миллион километр квадрат жерди ээлейт. Балдар, биз сандын процентин табууну билебиз. Ошол эреже аныктаманын негизинде биз төмөнкүдөй кылып чыгарабыз. Мынакей Россия өлкөсүнүн аянтын табууда 149ду 100гө бөлүп 11,4кө көбөйтсөк 16,1986 миллион километр квадрат бул Россия өлкөсүнүн аянты экен. Андан кийинки Кытай өлкөсүнүн аянты. Ушундай эле жол менен чыгарабыз. 9,10 3274 миллион километр квадрат. АКШ болсо 9,5
10 миңден 1635 миллион километр квадрат. Бул 3 өлкөнүн аянты келип чыкты. Эми маселенин шарты боюнча калган өлкөлөрдүн баары канча миллион километр квадрат жерди ээлейт. Ал үчүн биз эмне кылабыз, балдар? Жердин кургак бетинин толук аянты 149 миллион километр квадраттан 3 өлкөнүн аянтыны суммалап туруп кемитсек болот, анда жыйынтык төмөнкүдөй жыйынтыкка ээ болобуз. 113,10 миңден 5231. Бул болжол менен 113,5 миллион километр квадрат. Силердики да ушундай чыктыбы, балдар? Азаматсыңар. Экинчи жолуну да көрсөтүп кетейин, балдар. Же болбосо мындай кылып чыгарсак деле болот. Мынакей, 3 өлкөнүн аянттарынын проценти берилген, Ошол 3 өлкөнүн аянттарынын проценттерин суммалап, бул жерде жердин кургак бетинин толук аянтыны 100% деп алабыз. Ошол 100%тен кемитип койсок, калган өлкөлөрдүн аянтынын проценти келип чыгат. Эми эреже аныктаманын негизинде сандын проценти аркылуу табуу боюнча чыгарсак, анда натыйжа 113,5 миллион километр квадрат. Бул калган өлкөлөрдүн ээлеген аянты келип чыгат экен. Өзүңөргө ыңгайлуу жолду тандоо менен чыгарсаңар болот. Анда эмесе, балдар, бүгүнкү темага токтолуп кетсек, санды анын бөлүгү аркылуу кантип табуу керек? Мынакей, эгерде А саны Б санынын П процентин түзсө, анда Б санын табуу үчүн төмөнкү формуланы пайдаланабыз. Б санын табууда А санын П санына бөлүп 1%-ин табуу алуу керек. Андан чыккан натыйжаны 100гө көбөйтүп койсок, биз издеген Б саны келип чыгат. Кайра кайталаймын. Эгерде А саны Б санынын П процентин түзсө, анда Б санын табуу үчүн төмөнкү формуланы пайдаланабыз. Б санын табуу үчүн А санын П санына бөлүп 1%-ин табуу керек. Андан чыккан натыйжаны 100гө көбөйтүп коебуз. Эмесе бизге мындай маселе берилсин. 15% 75 сомго барабар болгон санды тапкыла. Бул жерде А саны 75 сом болуп атат, П саны 15% болуп атат, Б санын табуу керек. Эмне кылат элек, балдар? Жанагы эрежеге таянабыз. А санын П санына бөлсөк, бул 1% келип чыгат. 1% канча сомго барабар экендиги келип чыгат. Андан чыккан натыйжаны 100гө көбөйтүп коебуз. Мынакей. 15% 75 сом болсо, анда 1% 75-ти 15ке бөлсөк 5 сом болот. Демек, 5-ти 100гө көбөйтсөк 500 сом экен. Ошондой эле төмөнкүдөй маселени карап көрөлү. Шахмат ийриминде 9 кыз болгон. Эгерде алар 45%-ти түзсө, анда бул ийримде канча окуучу машыгат? Маселенин шартын түзүп алабыз, балдар? Ийрим мүчөлөрүнүн бардык саны белгилүүбү? Белгисиз, ошондуктан n тамгасы менен белгилеп алдык. Кыздардын саны 9. Бул бардык окуучулардын 45%-ин түзүп атат.
Демек, төмөнкүдөй кылып чыгарабыз. Энди 100га бөлүп 45ке көбөйтсөк, бул 9 кызды түзүп атат. Бул жерде эндин өзүн табууда, мынакей, 9ду 45ке бөлүп, андан чыккан натыйжаны 100га көбөйтүп коебуз. Демек, натыйжа 20 чыкты. Бул шахмат ириминде канча окуучу бар экен балдар? 20 окуучу бар экен. Дагы бир маселени карап көрөлү балдар. Бала бакчанын орто тобунда 24 бала башка топтордогу балдардын 75% болсо, анда бул бала бакчада канча бала бар? Топтогу балдардын саны белгисиз x деп алабыз. Орто топ жөнүндө сөз болуп атат. Демек, бул жерде кичи топ, орто топ, чоң топ, 3 топ бар. Анда 3x деп алабыз. Аны мынакей x'ти 100га бөлүп 75ке көбөйтсөк, бул орто топтогу 24 бала. Ошондой эле аны 24тү 75ке бөлөбүз. Бул жерде маани берүү керек, балдар. Теңдемени чыгарууда барабардыктын оң сол тарабына мүчөлөр өткөндө, алардын белгилери карама-каршы белгиге өзгөрөт. 75 бөлүү болуп өттү, ал эми 100 көбөйтүү болуп өттү. Ошондо 0,100дөн 32-ни 100га көбөйтсөк, 32. Ал эми 3 топто 96 бала болгон экен. Демек, бул бала бакчада 96 бала бар. Анда эмесе балдар, келгиле, мени менен кошо силер да аракет жасап көргүлө. Номер 510 маселени чыгарып көрөлү. P% Q'га барабар болгон санды тапкыла. Демек, А вариантында Q 12 болуп атат, ал эми P 10 болуп атат. Санды анын бөлүгү аркылуу табууда эмне кылат элек? Q'ну P'га бөлүп 100га көбөйтүп коебуз. Анда кандай чыгат, балдар? 12-ни 10га бөлсөк 1,2, аны 100га көбөйтүп койсок 120. Силер да аракет жасап көрдүңөрбү, балдар? Азаматсыңар. Анда кийинки вариантын карап көрөлү. Мында Q2, P 40 экен. Демек, эмне кылабыз? Q'ну P'га бөлүп 100га көбөйтөбүз. 2-ни 40ка бөлсөк канча чыгат? 0,5. Ал эми 0,5ти 100га көбөйтсөк 50 деген сан келип чыкты. Кийинки вариантында Q 1,2, ал эми P'быз 120. 1,2-ни 120га бөлсөк канча чыгат, балдар? 0,100. Аны 100га көбөйтсөк 1 деген натыйжага ээ болобуз. Андан кийинки вариантыбызда Q 28, P 7. 28ди 7ге бөлсөк 4 чыгат, балдар. 4тү 100га көбөйтүп койсок, демек 400 деген сан келип чыгат экен. Силердики да ушундай чыктыбы, балдар? Азаматсыңар. Эмесе, балдар, өзүңдү текшер деген шартына келдик. Мында тестти белгилеп көрөлү. 12% 6 метрге барабар болгон кесиндинин узундугун тапкыла дейт. Кандай кылып чыгарат элек, балдар? B санын табуу үчүн А санын P санына бөлүп 100га көбөйтөбүз, Бул жерде мына А саны 6 метр, P саны 12%. 6-ны 12ге бөлүп 100га көбөйтүп коебуз, Ойлонуп көрөлү, балдар. Анда төмөнкүдө варианттар берилиптир. 60 метр, 45 метр, 50 метр. Силердики канча чыкты, балдар? Анда мен белгилеп көрөйүн, бул биринчи вариантты белгилесем.
кызыл жанып атат. Демек туурабы балдар? Туура эмес. Ал эми экинчи вариантын белгилесем, бул да кызыл жанып атат. Туура экен? Бул да туура эмес экен. Ал эми 50 метр деген вариантыбызда бул туура экен. Жашыл жанды балдар. Азаматсыңар. Андемесе балдар, номер 511 мисалды аткарып, бул аткарган соң, бул QR код аркылуу силер аткарганыңарды белгилеп, текшерип алсаңар болот балдар. Ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.